урматтуу коллегалар, урматтуу Алмаз Ахунжанович, мага деген 1-май районунун мен шайлоочуларым, жашоочуларым, мына мен парламенттен шайлам келгенден бери көтөргөн маселем боюнча кайрылып атышат. Кечээ уякта эл чогулуптур. Мындай алдын ала айтсак, анан өкмөт депутаттарга таарынасыңар. Канализация, газ маселесин көтөрүп атышат. Эми Ак Босогодо бул деген 20 миң адам жашаган 3500 түтүн. Ошол 3 километр аралыктагы жолду, 3 километр аралыктагы жан конушка өкмөттүн алы жетпей атабы же Газпром менен сүйлөшө албай жатабы билбейм. Бирок мен буга чейин көтөрүп, Газпромдун өкүлдөрү менен сүйлөшсөм, ал жагы кымбат болот экен, бизге мындай невыгодно экен, 1 миллиард экен деген мындай сөздөр чыгып атат да. Анда бул философиясы кандай мен түшүнбөй атам, пландары кандай түшүнбөй атам. Анткени бүгүнкү күндө 1-май районунан 2023 жылга газификация боюнча Алмаз Ахунжанович бир да жыл массив кирбептир. Бул эмне 1-май районунда жашоочуларга болгон өкмөттүн мындай мамилесиби? Мен такыр түшүнбөй атам да. Бир да жыл массивти киргизбептир сиз 23-жылы. Эл абдан наразы. Мына Ак Босогонун жашоочулары келип сурап атышат. Өкмөт эмне президент келгенде убадасын берген, Акылбек Усенбекович келгенде убадасын берген. Улам эле эртең деп атасыз, 23-кө кайра бизди кошуп турсуңар, ошо депутат болуп туруп биздин үнүбүздү чыгаргыла деп алар мага да мындай катуу талаптарды коюп атат. Мен ошону канча келгенден бери, 6 айдан бери айтып атам. Мына дагы бир жолу айтып атам. Жаз келе атат, эл абдан наразыбыз деп атат. Биз деген өкмөт үйүнүн астына барып митингге чыкканда бизди угабы деп мага чалып алып менен урушуп атышат. Ушуну жеткирип койгулачы. 20 миң адамдын улам смог деп атасыңар, анан көмүр менен жагып атат жыл массивтер, газ көткөрөлү, жеңилдетели деген менен ошол эле убакта шаардын именно мусорный полигон жайгашкан жыл массивтерди газификация киргизбей жатасыздар. Чечкиле. Алмаз Ахунжанович, буну мен уже 5-6 жолу айтып атам, жазып алыңыздар. Андан тышкары мына Калыс Ордо боюнча бул маселени да канчадан бери айтып келе жатабыз. Ушу элге бийликтин мындай вертикаль власть өзгөрдү, азыр конституция өзгөрдү, мурда депутаттар мурдакыдай полномочиясы жок деп айтсаң, эми карапайым эл көп түшүнбөйт экен. Өкмөт барат, убадаларын берет, анан кайра эле эл калып калып атат, маселе чечилбей. Суу каптап атат. Мына азыр жаз келе атат, кайра биздин үйлөрдү биз чөңүп атабыз, ошо үйлөрдү калып калып атабыз. Суу бойдон капталып калат, кайра бизди Калыс Ордого көңүл бура турган мэрия барбы, өкмөт барбы деп мына кайра кайрылып атышат да. Андан тышкары Мурас Ордо конушунун жашоочулары жер участокторун мыйзамдашуу боюнча кайрылып жатышат. Буну мен уже өкмөт менен переписка болуп, отписка, мэрия менен отписка болуп, мындай түшүнбөй атам да, мындай бир чечкиндүү эрк барбы, ким буну чечет деп. 2005-жылы Ленин районунун 266 токтомунун негизинде ал коңушта жерлер берилген, бирок 2009-да прокуратура жокко чыгарып салат. Андан кийин, мен буну кийин жазып